Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Эстрада ырчысы Мирбек Атабеков элди коронавирустан улам паникага алдырбоого чакырып, адамга азык-түлүктөн дагы кымбат нерсе бул адам экенин айтты. Азыркы учурда эл паника болуп жатат. Эч кандай паниканын кереги жок. Билем, буну ар бир эл айтып жатат. Мен акыл үйрөтөйүн дегеним жок. Мен болгону өзүмдүн оюмду айтайын деди ырчы. Ал андан сырткары паникага алдырган учурлары тууралуу айтып, өз башынан өткөн окуяларга дагы токтолду. Паникадан улам спортчу утулуп, оратор сүйлөй албай калышы ыктымал. Оорубаган адам мен ооруп калышы мүмкүн десе ооруп калышы мүмкүн. Жаркын маанай менен жүрөлү, ошол керек. Паниканын кереги жок. Жакшы адамдарды Кудайым сыноодон жеңил өткөрүп коет. Баарыбыз жакшы адамдарбыз. Ошондуктан жакшы адам экенибизге татыктуу болуп жүрө берели, деди Атабеков. Ырчы ошондой эле учурда бийликке ишенип, алардын берген көрсөтмөлөрүн, эрежелерди туура сактоону дагы белгилеп өттү. Достор, бардыгы жакшы болот, позитив маанай менен жүрөлү, деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда дагы коронавируска чалдыккандар каталганы айтылгандан кийин эл массалык түрдө азык-түлүктү камдап сатып алууга өткөн. Мындай көрүнүштөр Бишкек шаарында, Ош шаарында жана башка аймактарда байкалууда. Өз кезегинде өкмөт Кыргызстанда азык-түлүктүн запасы бардыгына жете турганын айтып, элди ишендирүүдө. Мамытблагы Арыба Кейди.